Эми дос деген сендей дос болот деп коюмбу. Мен эми айта кетейин ушуну деп коюмбу. Урматтуу Камчыбек Ташиевдин 1 миллион акчасын алмайча балалуу болобуз деп коюмбу. Жыл сайын. Үй бүлөсү менен катташам. Мен бир тууган байкемдей досум 3 в 1 да, короче. Ар бир апасы өзүнө окшоштурушу мүмкүн. Мен өзүм окшоштурам. Мен сөзсүз балдарым өзүм окшош. Баары эле айтат негизи. Ой, аябай көп, чоң баласы вообще эле көп. Кичине кызы да аябай окшош. Анан Максат экөө ям окшош. Мен ошол атасына окшоп, кыргыз элине жараган, эң мындай эмгеги сиңип, мыкты уул жигиттерден болушун каалайм. Буюрса ушул жылы ким ушу балалуу болоюн деп эңсеп жүргөн болсо, ушул жылы сөзсүз мендей кубаныч сиздерге да насип кылсын. Кудайдан ушул ыйык орозо айында суранамын, жалдыраймын, сиздер да балалуу болуңуздар. Амин. Жалпы каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтабыз. Жылдыз Тайм YouTube каналы маданият өкүлдөрүнүн дагы жакшылыктарын сиздер менен бөлүшүп турууга ар дайым дайын. Бүгүн дагы болсо бир жакшылыкка келип турган учурубуз. Маданияттын мыкты кызматкери Азиз Батыров агабыз мынакей бүгүн 3-чү уулду болуп, дал ошол уулун төрөтканадан алып чыгуунун астында турган чагы. Баарыбыз чогуу биргеликте барып жакшылыкка күбө болуп келели. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Үй бүлөсү менен катташам. Мен бир тууган байкемдей досум 3 в 1 да, короче. И байкем, и досум, бир тууганым. Азиз байкемди чын жүрөктөн куттуктайм. Максат айымды аябай обожаю, естественно, красивая. Дайыма келесизби жакшылыктан? Ооба, албетте катташам да. Өзүбүздүн группабыз бар. Узкий круг. Ооба, үй бүлөлөр менен. Не дейбиз эми? Чын жүрөктөн куттуктайм. Баласы ден соолугу эң негизгиси чын болсун. Өмүрү узун болсун, анан батыр жигиттерден болсун, кыргыз элиме жараган, Эми дос деген сендей дос болот деп коюмбу. Жакшылыкта да, жамандыкта дагы любой жерден поддержка болуш керек да. Калп эле дос болбой, чынбы? Абдан кубанычтамын, чындыгында кубанычым койнума батпай турат. Муну менде ата болгондор түшүнөт болуш керек. Эми бул сезимди айтып неме менен түшүндүрүп бере албайм да. Кыйын аракет менен бул жан дүйнөдөгү бир чоң кубаныч десем туура болот. Мынакей Наристеге ысым тандадыңыздарбы? Наристеге ысым тандадым. Кандай деп? Негизи мен үйдө балдарымдын ысымын өзүм коёт. Мына буга чейин элибиз ынтымактуу болсун деп ынтымак деп койгом. Маржандай баалуу болсун деп кызымдын атын Маржан койгом. 7 миллионунчу кыз, Азиз байкенин кызы болчу. Чынында менин кызым 7 миллиончу төрөлгөн Кыргызстандын немесинде. Анан ошондой эле менин мына уулум болсо, дагы кийинки уулумду буюрса Кыргыздын намысына жараган эр азамат болсун деп атын Намыс деп коюп атам. Эң сонун аттандар турсуз. Анан кийин мынакей бул 3-чү уулуңуз. Анан планда канча негизи? Мен эми айта кетейин ушуну деп коюмбу. Урматтуу Камчыбек Ташиевдин 1 миллион акчасын алмайча балалуу болобуз деп коюмбу. Жыл сайын. Буюрса сөзсүз мен алам ана сүйүнчүлөйм ошондо деп коюмбу. Мынакей балаңызды көрдүңүз анан кимге окшоштурдуңуз? Кимге окшоштурдуңуз? Кимге окшош келди? Эми ар бир апасы өзүнө окшоштурушу мүмкүн. Мен өзүм окшоштурам. Мен сөзсүз балдарым өзүм окшош. Баары эле айтат негизи. Мен келинчегим о жоктон такыр кыйнабайт чындыгында. Анан кыйналган эле бир гана ошол токсикоз кезинде боорум ооруп кетет деп кусуп ушинтип кыйналып калат. Ошондуктан боорум ооруйт көргөндө.
бирок о жоктордой болуп кечке кышында арбуз жейм, клубника жейм деген нерселерди айтпайт. Бирок мен деле аяп үйдөн чыгарбайм да негизи Макстайды кыш болгонуна байланыштуу жыгылып кетпесин, тайып кетпесин деген ойдо. Ошо үйдө эле тамак жасап эле баланы карап эле үйдө эле жүрдү. Анан өзү дагы конокторго бир жерлерге чакырса, мен барбай эле коеюнчу дей берет да. Буюрса ушул жылы ким ушу балалуу болоюн деп эңсеп жүргөн болсо, ушул жылы сөзсүз мендей кубаныч сиздерге да насип кылсын. Кудайдан ушул ыйык орозо айында суранамын, жалдыраймын, сиздер да балалуу болуңуздар. Амин. Мынакей сүйүктүү көрүүчү, азыр жанында дал ушул Азиз мырзанын апасы турат. Кут болсун небере. Рахмат, чоң рахмат. Силерге да болсун, чоң рахмат балам. Баягы уулдун баласы өзгөчө болот, таттуу болот дейт. Ошондой экен. Аябай таттуу. Кандай экен? 3 айыптан сонун болот экен. Дагыям жакшы болот экен. Бул сүйүнчү, бул кубанч чексиз болуп атат. Аябай чоң рахмат. Аллахымды берген белеги чоң рахмат. Эркек бала экен, күткөнбүз. Азиз жалгыз эле мына. Аллахымга шүгүр. Чоң уулу бар, үйдө кызы бар, 2 баласы бар эле. 3 болуп калды. 2 эркек баласы болду. Чоң рахмат. Аллахымга шүгүр. Аллахым окшоштурганы чын болсун. Бактылуу болушсын, балдарын өздөрү карап, багып, Азиз атасыга окшоп элдин дуасын алган, элге кызмат кылган бала болуп чоңойсун. Кудай кааласа иншаллах. Бул биздин үй бүлөдөгү 3-чү небере, уул небере. Өзүңүздөр көрүп тургандай, аба ырайы дагы абдан мындай эсте каларлык болуп атат. Негизи эле ушу биздин кандай жакшылык болбосун, биз ар дайым кышпы, жазбы, жайбы ар дайым тең бөлүшүп келебиз. Мен болсо бүгүн суукка карабастан аябай сезимдерибиз мындай кубанычта болуп турабыз негизичи, бирок ушунча эл келип колдоп аябай ыраазы болуп атабыз. Ошо бул балабызга мен каалоо тилегим ушул атасына окшоп кыргыз элине жараган эң мындай эмгеги сиңип мыкты уул жигиттерден болушун каалайм.